Алмаз Акылжанович, мен сизден суранат элем да, таза суу маселеси боюнча биздин вице-премьер-министрибиз Бакыт Эргешевичке да жеткирип коюңуздарчы. Ушул таза суу боюнча комитеттен мына понедельник күнү отчет уктук да. 1 ай убакыт бергенбиз. Бирок бул мен түшүнөм, өтө аз мөөнөт да, инвентаризация бүткөн жок. Бул маселени бир топ чакырылыштын депутаттары суранып кайрылышкан. Мен да өткөн чакырылышта кайрылдым элем. Бирок кайрап келгенде чийки болуп калып атат маалымат. Кээ бир суммалар жок. Анан канча каражат бөлүндү? Ушу 30 жылда кайсы айылдарда суу маселеси чечилди? Кайсы чечилген жок? Анан кээ бир тиги кызматчылар деген коркушуп, аркабыздан кууп бизди каматабы дегенде, баягы деген срок давности деген бүткөн да. Биз дебит кредитибизди сактап мындай ачыкка чыгыш керекпиз да. Кайсы айылда суу чечилди, кайсы айылга суу керек, кайсы айылда суу маселеси турат, турбайт деп ушуну бир маалыматты күзгө нормально даярдап туруп парламентке чыгарсын да. Анан Нурлан Асанбекович ушул боюнча протоколдук тапшырма береличи. Сентябрда биз келебиз кайра. Ошо келгенден кийин как раз региондорго депутаттардын баары чыгып келишет, точно маалымат болсун да. Анан азыр жетекчилер алмашып жатат. Анан бирок деген ушул суу департаменти болгону 26 бала иштейт экен да. 26 бала деген Кыргызстан боюнча жүздөгөн айыл өкмөттөн маалыматты кантип алышат? Улам жетекчилер алмашып атат. Физически жетишпейт да. Буга ошо күзгө чейин департаменттин санын, кадрларды кошкула, күчөткүлө, маалымат жагынан тиги вице-премьерлер жардам берсин. Мен ойлойм, премьер-министр жада калса жардам берсин да, чечели. Рахмат.